Элмирбек Иманалиевдин кызы турмушка чыгып, Сыймык Бейшекеев өкүл ата болду. Элмирбек Иманалиевдин кызы Сезим Иманалиева турмушка чыкты. Бул тууралуу өздүк булактарына таянып, Турмуш басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, Гүлбү Орозкул кызынын жана Элмирбек Иманалиевдин 23 жаштагы кызы Сезим өзүнүн Бексултан аттуу өзгөндүк курпалашына турмушка чыккан. Кыз узатуу тою 8 августта Бишкек шаарындагы ресторандардын биринде жакын адамдардын катышуусунда өткөн. 2 жашка Сыймык Бейшекеев өкүл ата болуп дайындалган. Назарнюс маалымат агенттиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров менен кечээ жакында эле биригип, шайлоого жетпей ажырашкан саясатчылар тууралуу баарлашкан. Азимбек Анаркулович ата мекен ийгиликке жетпесине көзү жеткен үчүн Сариев Жаңы Дем коалициясынан чыгып кеттиби же даражалуу кызматтын башын чечип алган үчүн ушундай кадамга бардыбы? Бул ар бир инсандын жеке иши. Ата мекендин ийгиликке жетпегени көзү жеттиби же жакшы кызматтан сунуш түштүбү билбейм. Бирок эмнеси болсо да Сариевдин жеке кадамы, ага эч кимдин таарынууга укугу жок. Неге ал чукул чечим чыгарып, кадырын кетирип, артынан позициясы жок деген сөз ээрчиткенге кадамга барды? Мен түшүнбөйм. Коалициядан чыккан үчүн эмнеге кадыры кетет, эмне үчүн сөз ээрчит? Ата мекенден кеткени ал кайсы бир элден кеткени эмес да. Эгерде депутатты эл өзү түз тандап алса бир жөн, кайсы бир партиянын башчысы тандап жатса, эмнеге кадыры кетет, эмнеге артынан сөз ээрчимегеле? Тескерисинче Сариев өз кадырын өзү билген адам катары эсептелиши керек. Айрымдар Темир Сариев Бишкек шаарынын мэрлигин макулдашканын айтса, кээ бирөөлөр Кыргыз-Орус фондусуну жетектөө үчүн чукул чечим чыгарганын айтышууда. Сариевди жакшы билген адамсыз. Ал кандай себептерден улам коалициядан чыккан чечим кабыл алды деп ойлойсуз? Ооба, Темир Аргенбаевди көп жылдан бери жакшы билем. Ары бери салмактап катачылык кетирбегенге аракеттенсе керек. Анткениңиз менен коалицияга кошула калып, өзүнө жакпай калса чыгып кетүү саясатчыларга ишенген эл менен эсептешпегенин айгин элейби? Ал эмне деген коалиция элди эсептештирген? Азыр коалиция эмес, шайлоого катышып жаткан ар бир партия жеке менчик партия. Ошол үчүн Текебаев менен эсептешпейби десеңиз туура болмок. Сариевдин да Текебаевден кем эмес саясатта орду бар. Бирөөгө жаккан, бирөөгө жакпаган жеке сапаттар кимде жок. Аны менен саясат кылуу, жыйынтык чыгаруу туура эмес. Эл дейбиз. Элден мурда ошол элге өз депутатын өзү тандап шайлап ала турган укугун кайрып берүү керек. Элге ошол туаса, табигый укугун бербеген соң бир Алтынбек Сулайманов, ата мекенге Өмүрбек Текебаев, бүтүн Кыргызстанга Адахан Мадумаров, биримдикке президенттин жакындары, мекеним Кыргызстанга Матраимовдор киргизип жатат деп капа болбош керек. Анткени партия ээлери кимди киргизсе да өздөрү билет. Макул эмессиңби, Сариевге окшоп чыгып кет. Ошол үчүн мен 10 жылдан бери Кыргызстандын саясий коррупциясынын булагы болгон шайлоо системасын оңдойло, депутаттарды тандоону партия ээлеринен кайтарып алып, кайра элге берели деп айтып жатам. Жаагым тешилди, уккан киши жок. Ушунун кесепетинен эл өз кен байлыгына ээ эмес, өз депутатын шайлай албайт. Партия лидерлери тизмеге киргизген гана адамдарды шайлайт. Бийликтин аткарып жаткан ишине көзөмөл кыла албайт деген сыяктуу толгон токой маселе бар. Система оңдолмоюнча эл дегенди кое туруу керек. Жеке бир саясатчыны сындайбыз, ушундай коррупцияны төрөп, жаратып жаткан системаны сындоо жок болсо болуп жатпайбы? Айтканыңызга ынаналы, бирок бириктик, күчтөндүк деп айтып алып, кайра коалициядан чыга качкан позициянын жоктугунан кабар бербейби? Эмне деген позиция, идеялык позиция эмнеде? Андай жок азыр. Чогулалы, эптеп добуш алалы, депутат болсок болду деген позициябы? Бири-бирине карап байкап көрүштү, пикир келишпегенден кийин ажырашты. Анын эмнеси жаман? Ата мекенчилердин башка партияга кире качкан депутаттары 10 жылдан бери жүрүшпөдүбү депутат болушуп? Кумтөрдү көтөрдүбү? Кең байлыктарды кайра мамлекетке алалы дедиби? Шайлоо системасын оңдойлу дедиби? Бийликтин эл алдындагы отчеттуулугун камсыз кылалы дештиби? Жок. Партия мүчөлөрү өздөрү тарап кетишпедиби? Көтөрүшкөн эле жеке партиялык кызыкчылыктар үчүн шайлоо босогосу болду. Эмне үчүн суроо коюлбайт? Жогорку кеңештин депутаты ким болот? Депутаттарды тандоо укугу эмне үчүн бир гана саясий партияларга берилип калган? Эл эмне үчүн альтернативдик түрдө өз депутатын түз тандап алса болбойт деп шайлоочуларды идеялык бирикме кызыктырат? Сиз айткан бириккендер чынында кечээ эле кайнаса каны кошулбаган. Ар кайсы жээктерде, партияларда президенттин чимкириктери, балакайлары болуп жүрүшкөндөрүндө шайлоочулар абдан жакшы билишет. Бириккенде ушуларга добуш беребиз деген шайлоочулардын ара жолдо калганы саясатчыларга маанилүү эмеспи?
Бакиевтерди Данияр Үсөнов менен Белоруссиядан алып келип, алар менен Мадумаровду, Бабановду кошолу деген шайлоочулардын тобу да бар. Ошол үчүн биригишет, ошол үчүн ажырашат, ошон үчүн шайлоочулардын бир бөлүгү жеңет, экинчи бөлүгү жеңилет. Тагдыр тилегейи тегиз эч ким жок. Лукашенконун атаандашы да өлкөдөн чыгып кетти. Белоруссиянын президенттигине ат салышкан талапкер Светлана Тихановская Литвага кетти. Бул тууралуу Литванын тышкы иштер министри Линас Линкевичус өзүнүн Твиттер баракчасына жазганын чет элдик басылмалар жазышууда. Светлана Тихановская коопсуз жайда, ал Литвада деп жазат ал. Эске салалы, жекшембиде Беларусь Республикасында президенттик шайлоо өткөн. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Лукашенко 80,8% добушка ээ болгон. 10,9% добуш менен Светлана Тихановская артта калган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл нааразычылык акциясына чыгып, кечээ түнү гана эл тынчыды. Кыргызстан менен Россиянын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Сергей Лавров эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу авиа каттамды жандандыруу тууралуу пикир алмашышты. Бул тууралуу ТИМдин маалымат кызматы билдирди. Маектешүүнүн жүрүшүндө тышкы саясий ведомстволордун башчылары COVID-19 пандемиясынын кесепетин жеңүү боюнча кызматташуу маселелерин талкуулашкан. Ошондой эле эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу багыттары жана келечеги жөнүндө, анын ичинде жакын арада Кыргызстан менен Россиянын ортосунда туруктуу авиа каттамды жандандыруу тууралуу пикир алмашышты деп айтылат маалыматта. Министр Айдарбеков Россияга коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө көрсөтүп жаткан гуманитардык жардамына жана дарыгерлердин жөнөткөндүгүнө ыраазычылык билдирген. Ошондой эле тышкы иштер министрлеринин башчылары эки мамлекеттин эри шаркак жылынын алкагында пландалган бардык иш-чараларды ишке ашырууга жана кыргыз-орус кызматташтыгынын бардык комплексин мындан ары активдештирүүгө үмүт артаарын айтышты. Андан сырткары регионалдык жана эл аралык саясат маселелери боюнча да кеп козголгонун белгиледи. Асылбек Жээнбеков парламенттик шайлоого катышкысы келбейт. Буга чейин арганда имиш-имиш уудуу кептер айтылганына карабай, президенттин бир тууганы парламенттин учурдагы депутаты Асылбек Жээнбеков азырынча эч кайсы партияны катарына кире элек. Демек, талапкерлер тизмесинде жок. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ал дегеле алдыдагы парламенттик аламан байгеде ат салышууга көңүл сүнбөй турат. Сыягы оозуна жетпегендердин кокуй Жээнбековдор баарын басып алды деп чыкчу куру дооматынан алыс болгусу келсе керек. Бирок саясаттын түшкүр тим койчубу Асылбек мырзанын алды артына өтүп өздөрүнө тартууга аракет кылган партиялар арбын. А эгер мурунку чакырылыштагы жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков кайрадан эл өкүлү болууну кааласа, Биримдик партиясынын катарына кириши мүмкүн. Анткени бул партияны түптөгөн саясатчылар менен ал пикирлер саналаш экендиги белгилүү. Айтмакчы, бүгүнкү күндө Биримдик партиясынан башка шайлоодо ат салышмак болгон дымактуу партиялардын көпчүлүгүнүн талапкерлер тизмеси болжолдуу түрдө ачыкка чыкты. Азырынча тизмесин жашыруун кармаган Биримдик баарын тыкыр электен өткөрүп, өз талапкерлерин элге анча белгисиз, бирок жалан таза абийирдүү адамдардан курап, шайлоочулар үчүн сюрприз жасагысы келип жаткан сайт. Булак факты KG. Журналист Нурзат Ниязова мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Узакка созулган оорудан улам 39 жаш курагында журналист Нурзат Ниязова дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маалыматты КТРКнын расмий сайты жарыялады. Биз чогуу иштеген кесиптештерибизди гана эмес, өз ишин мыкты билген профессионал, чыныгы инсандык сапаттарга ээ болгон мыкты адамды жоготтук деп жазышкан маркумдун кесиптештери. Нурзат Ниязова 1981-жылы 12 ноябрда Бишкек шаарында төрөлгөн. 1999 жылы Ишеналы Арабаев атындагы Мамлекеттик университетинин англис тили филологиясы бөлүмүн аяктаган. 2006 жылы РТВнын бөлүмүнө ишке алынып, КТРКнын расмий сайтынын калыптаныш мезгилинен тартып эмгектенген. 2015 жылдан тартып КТРКнын расмий сайтын колдоо бөлүмүндө жетекчилик кызматында иштеп келген. Коом пресс сайтынын эмгекчи Аматы журналисттин көз жумганына байланыштуу үй бүлөсүнүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Сабалган кайран мигранттар. Мигранттарыбыздын сабалып, өлтүрүлүп, зордукталып жатканы азайбай келет. Буга байланыштуу дагы бир оор окуя катталды. Орусияда милиция кызматкери документ көрсөтүүдөн баш тарткан кыргызстандыкты сабап салды. Анын видеосу социалдык тармактарга тарап, кызуу талкууга алынууда. Полиция кызматкерлери кыргыз жаранын кафеден сүйрөп чыгып, буттарына тепкилешкен. Белгилүү болгондой, окуя Москванын Ленинград базарында болуп, укук коргоо кызматкерлери ал жерге мигрант аталышындагы операциянын
алкагында барышкан. Ал эми жогорудагы окуядагы кыргыз жараны бетинен жаракат алган. Ал ошол жерден эле полиция кызматкерлерине карата арыз жазган. Маалыматтарга караганда оор токмок алган полиция кызматкери аэропорт ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп чыккан.